Конституцияда бийлик бутактарынын милдеттери так бөлүнгөн. Парламент мыйзам чыгарса, өкмөт чарбалык, экономикалык, социалдык маселелер менен алектенет. Соттор соттойт дегендей. Ал эми президент бийлик бутактарынын тең салмактуулугун камсыздап, эл аралык мамилелерди чыңдап, улуттун коопсуздугун жана коргонуу маселелерин тескейт. Бирок учурда баш мыйзамды нары жылдырып коюп эле президент каалагандай башкарып жатат дейт Шамшыбек Медетбеков. Мурун президенттик башкарууда жүрүп көнүп калганбызбы? Мына Атамбаев президент болуп шайлангандан бери эле өкмөттү да башкарат, жогорку кеңеште дагы, сот органдарындагы президент башкарып жүрөт да, бардык иштерине кийлигишип жүрөт. Бул эми баягы көнүмүш адат болсо керек да. Президент чарбалык иштерге гана эмес, сот иштерине дагы кийлигишип кеткенин кечээ күнү каржы министри Адылбек Касымалиев айтып алды. Президенттин буйругу менен соттор Мегакомдон акча өндүрүп, аны биз жолго жана башка жакка пайдаланып жатабыз деген министрдин сөзү эл өкүлдөрүнүн оозун ачырды. Өткөндө чындыгында премьер-министр айтты эле. Президент 1 миллиард сом тапты, ошону жолго пайдаланабыз деп. Бул кандай фраза? Президент кайдан табат 1 миллиард сомду? Мына азыр ошону бюджет комитетинин төрагасы кайталап сурап атат. Жооп болуп атат. Аны Мегакомдон алды. Президент Мегакомдон алып, өкмөт президентке шылтап коюп атасыңарбы анда? Акчаны президент антып Мегакомдон алат анда. Бул жерде өтөспөш чындыгында сот иштери жүрүп аткан буга чейин. Ошол акча каражатын биз алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп аткан, бирок ошо президенттин тапшырмасы менен башкы прокуратурадагы ушу иштерди тездетип, бүгүнкү күндө ошол акча каражаты бошоду да. Бошоду, ошон үчүн аны бюджеттин кирешесине киргизип атабыз. Анын ичинен жолго дагы кетет. Жакында бул жерге комитетке да келебиз да бул боюнча. Президент ал соттогу чечилип аткан акчага киришкенге мыйзам боюнча укугу барбы? Сотторго киргизишкен жок, ал кирген жок. Бул жерде ошо башкы прокуратура соттошуп, ошо чечимдерди чыгарышты. Соттор болсо чечимин чыгарып беришти да. Тергөө иштерине, сот иштерине кийлигишпем деген президенттин абийирин мынтип өкмөт мүчөлөрү ачып койду. Алмазбек Атамбаев 1 миллиард сом таап берди деген сөзү менен Сооронбай Жээнбеков президентти элге жакшы көргөзөйүн десе керек. Бирок артык кылам деп атып, тыртык кылып алды дейт Исхак Масалиев. Мен таптым деген бул эми. Кээ бир учурда мактоо максатында шайлоо келет атпайбы? Шайлоо келгенде биз таптык деп баары эле чыгып атпайбы? Шайлоонун кесепети ушу башталды. Кыргызстан конституциядан тыш жашап, президент жана анын аппараты бардык тармактарга кийлигишип калганына биринчи кезекте парламент күнөөлүү. Депутаттардын көпчүлүгү бизнесмен болгондуктан баары эле эртең кылмыш ишин козгоп, камап койбосун деп коркушуп, унчукпай отурушат дейт Шамшыбек Медетбеков. 3-4 депутаттын үстүнөн азыр козгоду. Дагы ушакай сөздөр бар. Дагы бир топ депутаттын үстүнөн кылмыш иши козголот деп. Анан ошонун баары эле мыйзам чыгаруу бийлигине чоң бир кызымдардын бири деп эсептейм да мен. Ошол көрүп атат, угуп атат. Анан баары эле ошол президенттик аппараттын, президенттин көзүн карап, эмне десе ошонун баары эле ишке ашып келет атпайбы? Өз ыйгарым укугун жакшы билбеген, билсе дагы аткарганга даабаган өкмөт башчысы президенттин бийлигинин чыңдалышына шарт түзгөндүгү мурдатан эле айтылып жүрөт. Бүгүн парламент өз милдетин аткарып, өкмөт өз милдетин аткарып атабы? Жок. Мына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айт күнү чыгып президенттин куттуктоосун үтүр чекитине чейин окуп берип, аягында Алмаз Атамбаев деп койду. Атамбаев куттуктасын, телевизордон куттуктасын, гезиттерден куттуктасын. Премьер-министр өзүнүн атынан сүйлөш керек да. Ал эмне президенттин секретары болуп калдыбы? Фарид Ниязов барып айтсын. Эгер ушундай эле ошол жерде айткысы келсе, ушунун өзү бийликтин орду башка адреси, дареги башка жака көчкөндүгүн, биздин психологиябыз, көз карашыбыз башка жака көчкөнүнүн далили. Исе Шешенкулович бул жерден 15 мүнөт танап сурайын дегенде мени менен эмес, Икрам менен кеңешет болуш керек деп ойлодум мен. Чын айтам.
Мыйзам боюнча Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик кадр кызматынын жетекчисин, мамлекеттик тил комиссиясынын, дин иштери боюнча комиссиянын төрагаларын дайындаганга, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдына коррупцияга каршы кызматын түзгөнгө укугу жок болчу. Бирок кой деген кожосу жок болгондуктан президент бардыгын өз каалагандай кылып жатканын Өмүрбек Текебаев 4 ай мурда эле айткан. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.